Мен Жомартбекұлы Автандил 1999 жылы ошо Сокулук районунда төрөлгөм. Ушул жакта төрөлүп өстүм, мектепти аяктадым. Анан жогорку билимде юридикалык окууну бүтүрдүм. Ушул жакта тренировка кыла турган залым ушул. Менин бир тууган байкем эң чоң Майсал деген байкем өзү ушул спорт менен башталган. Ошо аркылуу мен бул жака келип 2013-жылдан бери тынбай тренировканы калтырбай менет кылып келип атабыз. Ошо чемпионат мира барып келгенбиз 2015-жылы Калининградка. Барып ал жактан 3-чү мессаны алып калганбыз. Андан кийин чемпионат Азияга бардык. Чоң деген международный соревнованияларды уттук. Кыргызстандан чоң ийгилигим ошо республиканы 6-жолу быйыл 6-жылдан бери кармап келип атам өзүм весимден. Жыл сайын биринчи жолу сезим аябай жакшы. Агадан эми оңойдон келбейт, агадан колунан келишинче күчтүү тренировка кылып, тренировканы өз убагында кылып, диета кармап, вес кондетип. Негизи спорт бул медалды бул элдер үчүн мындай оңой эле деп ойлоп койгон мен, медалдын артында кандай деген кыйынчылык бар да, мисалычы. Ошонун баарын жеңсең анан Аллахымдан буйруйт ошого жараша. Медалдын артында кыйынчылыктар деп калдыңыз. Машыгуу учурунда жаракат алган учурлар болду беле? Эң оор олуттуу жаракат. Эң оор олуттуу жаракат Кудайга шүгүр болгон эмес. Бирок баягы соревнованияга даярданып аткан учурда биз эми вес кондетебиз да. Мен жумасына бир жумада 7 килограммдан ыргытам да. 7 килограммдан ыргыткан убакта, ал убакта эми бир гана бизге мындай сезим келип калат. Мен үчүн суу менен тамак эң важный сыяктуу болуп калат да. Ошого чыдап, весин норма кылып бүтүп, анан соревнованияга түшкөндө ошого жараша ийгиликтен жакшы болот. Спортто жеңилүү ызасын тартып көргөнсүзбү? Тартканбыз. Ошондогу абалыңыз кандай? Ошондогу абалым эми кээ бирөөлөр эми жеңилгенден эле өзүн тыштанып кетип эле ушундай какой-то бир депрессияга түшүп кетет да, бирок мен андай эмес. Наоборот, күч алам ошо жеңилген сайын. Ушул спортсмен болуунун артыкчылыктары кандай? Спортсмен болгондо мисалы сизге кандай плюстары бар да? Мен үчүн Кыргызстандын желегин бийикке көтөрүү, дүйнө жүзүнө мировой рейтингге көрсөтүү Кыргызстандын элин, желегин. Ошол сиз үчүн артыкчылык? Мен үчүн артыкчылык. Эми алдыдагы пландарыңыз кандай спорт жаатында? Кудай буйрса ошо профессиональный бойго деп ниет кылып келип атабыз. Мына күздүн баштап даярданып баштайбыз эл жетиге буйрса. Менин агайым Токоров Талас агайым. Чын айтканда мен агайга көнүп калгам. Мындайча айтканда башка агайларга мен барсам алар Талас агайды салыштыра албайм эч качан. Анткени мен Москвага чейин барып көрүп келип аттым, ал жактан эми өз баласындай кылып күйбөйт башка агайлар чын айткандачы. Бул баарын даярдап жогорку деңгээлде тренировка берет да. Ошонусу мен агайды эч кимге алмаштыра албайм да. Токоров Талас Кашымбекович 22 жылдан бери ушу тренер болуп машыктырам. Жаш балдарды, жаш өспүрүмдөрдү. Автандил кички кезинен келген, школьник кезинен келген. Келген кезден баштап эле өзүн көрсөтүп, 3 ай, 4 ай катышкандан баштап эле ушул соревнованияларга алып барып, чыгарып, эми биринчи утулуштан баштаганбыз. Баардыгы эле ошондой болот экен, эми кээ бирөөнүн эле болбосо. Ошондон бери машыгып келатабыз. Алдыга өскөнгө аракет кылабыз. Азыркы заманда билбейм, жаш балдардыкы немесинин баары башка болуп калды, мунуку алдыга өсүш керек, утуш керек деген тырышат да ошону. Ушул соревнованияны утуш керек, айтканын кылат. Спорттун тамагы аябай күчтүү да, мындай канчалык териңди могул жерде чачсаң, ошондой результат берет да. Ким чачпаса, результат да жок. Бул поездды ушул эле жылы 11-июнда аябай чоң международный соревнование болду Паласта. Ал жакта эми рукопашка боюнча эле мушташтым, бирок ал жакта проф сыяктуу болуп өттү да. Мындай боец правил сыяктуу болупчу. Ушул жактан утуп келдим. По 3 минуты 2 раунда. Значит, кто выиграет и пояс заберет домой. Красный пояс. Жомартбекулы Автандил.
Спортклуб Шапоков. Балл красному. Значит, профессиональные бои были по два раунда по 3 минуты. Значит, в этом бою победу одержал Жомартбек Ула Автандили, овладел золотым поясом. 11-6 победил Жомартбек Ула Автандили. Ысык көл өтүп турат. Жемчужина деп международный соревнования. Ал жака Казак, Өзбек, Россия, Кыргызстан 4 мамлекет беттешет дайыма. Ошол жактан багындырып келдим.